Bir ubakta mындай сунуш киргиздиң. Сунуш бирай киргиз. Азаматсыз болду чемитин ортасы кайталык. Айтпайлы. Кайталык. Ажырашабыз деп анан эртеси ошол күнү дагы бир окуялар болот экен, анан эртеси аял айтат экен го, биз деле жакшылыкты билебиз депчи. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Жаратылыштан өзүбүзгө бир башкача энергия алып, ошол алган энергияны азыр мен сиздерге кайра берип атам. Апакем, өздүк майрам куттуу болсун, каалайбыз өмүрүңүз узун болсун. Биз алтын тактылуубуз, сиз барда бактылуубуз, сиз барда алтын апакем. Токчулуктун белгиси, жокчулуктун белгиси десем. Жакшы аштырып болду. Эми кимде көйгөй көп билип алыңыздар десе, ким күндө көбүрөөк тарынат. Сиз эмнеге тарынасыз? Мен жашоодо. Өзгөчө эфир болот. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Мүмкүн Ораза айт майрамынын урматына сиздерге бир өзгөчө шаң өзгөчө эмоция тартуулайм деп келип калган музыкалык коногубуз бар. Сыналгын ар жагынан сиздер кол чабыңыздар, сыналгын ичинде мен кол чабайын. Келиңиздер бир дүркүрөтүп, концерттегидей тойдогулай тосуп алалы. Даярсыздарбы кол чапканга? Анда мен тааныштырайын. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын экинчи мейманы ырчы аткаруучу, awonчу деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Көп кырлуу талант. Сиздердин сүймөнчүлүгүңүздөргө ээ болгон ырчы аткаруучу. Кол чапканга даярсыздарбы? Төлөгөн Мамыров. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Майрамыңыздар менен. Майрамыңыз. Айт марек болсун. Кандайсыз? Маанай кандай, Төкө? Керемет. Сонун, Келиңиз, нан ооз тийиңиз. Жылмайып келип, студияга нур кожот го. Теги караңгы жарык кылып. Жарыктардын кереги жок. Тентекти мактасаң, тескери секирет дечиле. Сон. Сиз дейби? Нандан ооз тийиңиз. Ооз тийгенден кийин артынан чай ичкенге туура келиңиз. Чайдан куялы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына чай өзүнө чай куйдуруп. Бүгүн кечке ар кайсы жерде кызматта жүрүп, майрамдайм белгилепчи. Анан ушул жерден тамактанганча кетейин, мени азыраак ырдатып көбүрөөк тамаша. Урматтуу көрөрмандар, Төлөгөн Мамыровго сизде каалоо тилек же кандайдыр бир кызыккан сурооңуз боло турган болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номуруна жаланган SMS билдирүү калтырабыз. Төлөгөн, келиңиз анда. Эфирдин башталышы ыр менен болсунчу. Жана Бакчар устазыбыз айткандай, сонун сөздөрдү айтты, мен дагы эфир артында карап отурдум. Ошондой бир керемет дааваттардан кийин анан сүйүү жөнүндө абай эле турайын дагы. Мен дагы дааватка окшогон бир чыгарма ырдап берейин. Автордук чыгарма ошол жубайыма деп. Эркектер бир аз аял затын сыйлап жүрөлү деп
Мини дават деп коеюн. Ошол жерде бир кыстырма. Эгерде кимде ким келинчегин тарынтып же болбосо ортоңуздарда кандайдыр бир пикир келишпестик болуп жүргөн болсо, бул музыкалык чыгарма сиздерге арналат. Ооба, жеңелерди экранга жакын чакырып, бул чыгарма менин атыман сага деп айтып коюңуз. Кеттик анда. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Өз аялым жумшак болсо мемнекен жумшак эмес, мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсо мемнекен жумшак эмес, мерездиктен коркомун. Аялым да демек мага аманат, аманатка кылчу бели кыянат. Алдагайдай күндөй кызы бир өнүн, ким өз кызын жамандыкка жамандыкка кыялат. Көрдүңүзбү, ушундай болуш керек экен да? Керек болсун мындан дагы жумшарам, эң бир бийик, эң бир асыл бул кадам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Карасага аяш кандай бакырат, себебине ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мересиң, эркекмин деп көкүрөктү каккылап. Аялыңа кол көтөрүп эрдемсип, эркекмин деп мерез болгон тентектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ушул накта эркектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ушул накта эркектик. Аялды сен не максатта аласың? Аял сага бала түрүп атасың. Эй, аял баркын түшүнбөгөн адамдар жөн эле бир ойлоп койсун. Ойлоп койсун апасын. Аял баркын түшүнбөгөн эркектер жөн эле бир ойлоп койсун апасын. Кол чабалы. Төлөгөн, дал ушул чыгарма көрөрмандарга сунушталгандан кийин анча мынча достордун арасында, жакындардын арасында сен аялыңан коркосуң, сен аялыңдын сөзүнөн чыкпайсың деген мырзаларга бул чыгарма кандайдыр бир таасир калтырды деген сөздөрдү угуп жүрөм да. Эмне себептен десе, көрсө аялдан сыйлагандык ал коркконго кирбейт турбайбы дегенчи. Оюңуз кандай ушуга сиздин? Сый менен баягы подкаблушник деп коет го мындай айтканда. Корком десең. Мен урат да. Инстаграмдардан көрөсүз го, монтип көтөрүп коет. Мынтип эле, Ушунча салмакты бир колдоп көтөрүп коет го, тамаша. Бул кандай инсандар ушул ырды уккандан кийин дагы терс ойдо болот билбейм. Анткени акыркы сабында жана бокстун тили менен айтканда апперкот берип атпайбызбы? Аял баркын түшүнбөгөн адамдар жөн эле бир ойлоп койсун апасын дегенде. Ушул сөздү да уккандан кийин өзүнүн жанагы позициясын бербеген эркектер болсо, анда билбейм, аларды мен маңкурт эле дейм го дейм. Пайкелер жаман көрбөгүлө. Жаман көрсө көрсүн. О, жаман, мен көрөр. Жаман көрсө көрсүн. Бул эми жаман көрүп акырындан
өзүнө зыян, ден соолугуна зыян. Жаман көрбөсөңүздөр дагы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга пайда. Айтор, сыйлаш керек, урматташ керек. Мисалы жерге мисалы жөнөкөй эле буудайды сеип анан аны жакшынакай карасаңыз, ал дагы ошондой жооп берет го, туурабы? Аял заты да ошондой экен да. Жакшынакай карасаңыз, сизди эки эселеп жакшы эле карайт экен. Анан жакшы сүйлөп койсоңуз, сизге эки эселеп жакшы сүйлөйт экен. Анан жаман сүйлөсөңүз, эки эселеп жаман сүйлөсө, бул дагы болбойт да, туурабы? Төлөгөн, ушул жерде сиздин сөзүңүздөн кийин маркум белгилүү дин алымы Чубак ажынын айткан сөзү эске келип атат да. Аял менен урушуп, аял менен талашып тартышкандын кереги жок. Аялды сүйүп коюш керек. Болду, маселе чечилет ошо менен депчи. Ооба, ошол эле да. Ошол жөнөкөй нерсени биз өзүбүз татаалдаштырып алабыз да. Ошол жөнөкөй нерсени. Мисалы, иш жүзүн аткарганда ал жөнөкөй эле нерсе мисалы. Бирок эркектер ошону бере албайбыз да. Ошону берип көрөлү. Эртеңки күнгү жанагы жооп кандай болор экен. Эми Инстаграмдан эле бир Бактияр ажынын видеосун көргөм. Ажырашабыз деп анан эртеси ошол күнү дагы бир окуялар болот экен, анан эртеси аял айтат экен го, биз деле жакшылыкты билебиз депчи. Жакшылык жасаш керек экен көрсө. Жакшылыктарды жасаш керек, анан эки эселеп жакшылык алганда муну дагы көтөрө билип, анын дагы эки эсе алган жакшылыктын дагы бир 1% кайра өзүнө берип койгонду билиш керек. Алганды бермеyi бар дегенде, Ошону бере берсеңиз, кайтканда сонун кайтат экен. Мисалы, бир күндө бүгүн көйнөк 3-чү көйнөк болду. Бүгүн ар кайсы жерге барып атып. Иш-чараларга барып атты. Ооба, бүгүн 3-чү көйнөк болду. Жакасы ак, Кудайга шүгүр. Ай рахмат алтыным деп койсоң, эмнеси жаман? Деп анан 4-чү көйнөк дүктө баштайт. Чынбы? Бул чындык. Бирок ошону өзүбүз жанагы сыйкырдуу сөздөрдү айткыбыз келбейт да. Вот где стоит маселе. Урматтуу көрөрмандар, Төлөгөн мырзага сизде кандайдыр бир суроолор калуу делек боло турган болсо байланышка чыгыңыз. 5927 шаар узун коду 312. WhatsAppка жаланган SMS билдирүү калтырабыз 0995 23 20 81. Урматтуу көрөрмандар, алмаштырып албаңыздар. Шаардык номурга телефон чалабыз. Ал эми WhatsApp номурга болсо жаланган SMS билдирүү калтырабыз. Сиздер бизге аудио чалуу жасап атасыздар. Тилекке каршы WhatsApp'тан биз түз эфирде жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Төлөгөн, бүгүнкү майрам күндөгүгө караганда кандай сизге жакшы позитив, кандай эмоция тартуулады? Бүгүнкү майрам бүгүн эрте менен тоого барып эс алып келгенге жетиштик. Үй бүлөлөрүңүз менен? Достор, үй бүлөлөр менен, достор. Үй бүлөлөрүбүз менен барып ал жакта эс алып келдик. Анан тамак жасадык. Эс алып келдик, ырдадык. Эми айтор жаратылыштан өзүбүзгө бир башкача энергия алып, ошол алган энергияны азыр мен сиздерге кайра берип атам. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Айтайын десем же мактайын десем сөз байлыгым аздык кылат. Айтор, сезип турасыздар, туюп турасыздар, билип турасыздар. Жакшы. Дал ушундай сиздикинде эмоциясын жашыра албай, бизге WhatsAppка SMS билдирүү калтырган көрөрманыбыз бар. Акыркы сандары 050 менен аяктаган көрөрман. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен айтыңыздар марек болсун. Төлөгөн байке, сиздин жүргөн турганыңыз, ырдаган ырларыңыз өзүнчө эле бир адамга энергия тартуулайт дейт. Ден соолукта болуңуз, үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз. Сизди аябай сыйлайбыз. Мүмкүн болсо, шаңдуу бир адамды ордуна туруп билете турган чыгармаларыңыздар болсо аткарыңызчы. Бүгүнкү майрамдын урматына деп акыркы сандары 050 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат. Төкө келиңиз анда, орундатпасак болбой калды. Көп көзабай, көп сүйлөгөндү да жактырбайт. Кандай чыгарма ырдасам экен, Уйкулуу көздөр ачылып, ордунан бир көрөрмандар бийлей турган бир чыгармага барабыз, Төлөгөн. Мен бул чыгарманы көп ырдайм. Ошол телеканалда 5-чи. Анан дагы кайрадан ырдай берейинчи. Анткени мен өзүм дагы ушулар менен позитивдүү болуп калам да. Кеттик анда. Жок дебейсиз. Айдын жарыгында ай жактырдайлы. Кеттик анда.
Аба салқын түн ортасы ай жарық. Ай жарық. Ей бара келді. Көпкө жүрдік бағаралап айланып. Бағаралап айланып. Bir ubaqta mınday sonuç girgizdin. Sonuç bir ay girgizdin. Azamatsız. Boldu çemütün ortası qaytalık. Qaytmaylı. Qaytalık qaytalık. Kucaktadım ben sen jaka ıqtadım. Iqtadım ay ıqtadım. Sen ıqtadın kucağımdan çıkmadın. Çıkmadın ay çıkmadın. Şıltolunup çoşubasın degensip. Degensip ay degensip. Jakandağı kızıl gülden cıttadım. Cıttadım ay cıttadım. La 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 Dedin nağımağa qarab toqtodun. Toqtodun ay toqtodun. Ey, qoldusunu qoşlaşuğa oqşadın. Oqşadın ay oqşadın. Sen turda bon qolumdan bek qısıp. Bon qolumdan bek qısıp. Ey, iş жылытып жүрегімді қозғадың. Қозғадың ay қозғадың. Ay бара келді. Kucaktadım men sen jaka ıqtadım. Iqtadım ay ıqtadım. Sen ıqtadın kucağımdan çıkmadın. Çıkmadın ay çıkmadın. Şıltoğulup çoşubasın degensip. Degensip ay degensip. Jakındağı kızıl gülden cıttadım. Cıttadım ay cıttadım. La 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 lay la 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 Бали. Олчабалы. Азыркы учурда уйкуга алдырбайын деп жаткан көрөрмандар ордунан туруп бир бийлеп өткөн жаштыгын ушул айдын жарыгындагы бир кечелерди эстеп жүзүндө бир жылмайуу пайда болду деген ойдомун мен. Эми оюбуз окшош эле экен. Бирок ошону WhatsApp'тан сиздер жазып коюңуздар, же болбосо экрандагы турган шаарыбыздын коду менен 0312 59 20 70 белем? 59 20 70 ооба. Ооба, ушул номерге чалып, биз менен да мындай өзүңүздөр маектешип, бүгүнкү күндү мындай майрамда өткөрөлү. Ооба, келип түшкөн билдирүүлөр бар. Кандайсыздар, айтыңыздар, маанек болсун. Менин суроом, Төлөгөн мырза, сиздин бир кайгырган, капаланган учурларыңыз, күндөрүңүз болобу дейт. Акыркы сандары 8289 менен аяктаган көрөрман. Төлөгөн, чын эле, сиздин жүргөн жүрүшүңүз, турган турпатыңыз позитив. Капаланасызбы сиз деле мындай кээде? Ооба, мен капаланам. Тамак бир аз кеч пишип калганда десең. Бир эле маселе. Тамаша, тамаша. Эми бул күлкү болсун, маанайыбызды көтөрөлү деген эле ойдом. Мен капаланам эмне себептен? Себеп жок окшойт. Капаланган учурум болот, бирок көпкө узабайт. Саатка деп айтсак болбойт, мүнөттөргө созулушу мүмкүн, бирок кыска капаланган учурларым. Анткени бат унутам. Эгер көпкө чейин кек сактап жүрө берсем, мен мынчалык толук болбосом керек. Өзүңүздөр деле көрүп отурасыздар. Токсулуктун белгиси, жоксулуктун белгиси десем. Жакшы аштырып болду. Эми кимде көйгөй көп билип алыңыздар десе, ким күндө көбүрөөк тарынат. Сиз эмнеге тарынасыз? Мен жашоодо. Өзгөчө эфир болот да. Төлөгөн эфир учурунда мен жанан гана суроо берип, бирок мага эфир учурунда суроо берилген учурлар аз эле болчу экен да. Бирок күтүлбөгөн суроо болду. Бирок ошончо да жооп берели. Мен жашоодо тарынган нерсе адамдардын мамилесине тарынам. Калп айткан адамдарга өтө тарынам.
ошол тарынып жүрүп келген кебетем ушул. Аларга тарынбаш керек. Ар бир адам өзү үчүн кылат да. Сизди калп айтып, сизге калп айтып. Ал артынан дагы бир жалган калп нерсени өзү тартып алат да. Башында эле туурасын айтыш керек да. Ошол үчүн сиз ага тарынмаңыз, ага боороруп коюш керек. Анткени ал сизге бир жалганды айтты дагы, артынан дагы бир жалганды алып келип алды. Ийбай устак артынан жалган алып келип алды деп эле коюш керек болду. Эң жакшы, Төлөгөн, биз байланышта. Мындай башталат да. Ушул рецептти мен бир 2 айга пайдаланып көрөйүнчү. Мен салмак кошпосом, анда Төлөгөнгө келем. Биз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы, Утман кечиңиз менен. Саламатсызбы. Утман кечиңиз менен түз байланыштабыз. Төлөгөн мырзанын ишине ийгилик, күнүнө береке. Рахмат. Анан жубайма деген ырымды аткарып берсе жакшы болмок эле. Сиз эфирге жаңыдан кошулдуңузбу? Ооба. Ай, башында чу дегенде жубайма менен баштаган болчумун. Тарынбайсызбы? Ооба, жаңы кошулдум. Башында эле ырдап койгон болчумун да, тарынбайсызбы? Башка чыгарма ырдап берейин. Мейли. Оорубаңыз, көп жашаңыз, майрамыңыз менен куттуктаймын. Көп чалып туруңуз. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул эфирде эгерде сиз башынан кошулбай же болбосо өткөзүп жүргөн болсоңуз, эч тарынбаңыз, капаланбаңыз. Капаланып тарына турган болсоңуз, кебетеңиз меникиндей болуп калат экен, аны Төлөгөн айтты. Эгерде бизди өткөзүп жүргөн болсоңуз, социалдык тармактардан издеңиз, YouTube'дан Ак Чөлмөк программасы, TikTok'тон Ак Чөлмөк, ошондой эле Instagram'дан Ак Чөлмөк ТВ деп издей турган болсоңуз, бизди ушул эфирлерди социалдык тармактан көрө аласыз. Анда дагы таппай калган болсоңуздар, Төлөгөн Мамуров деп жазсаңыздар, бардык сайттарга мен. Туура, Төлөгөн Мамуров деп келип түшкөн билдирүү бар. Акыркы сандары 188 менен аяктаган көрөрман, саламатсыздарбы, айтыңыздар маалек болсун. Төлөгөн мырза, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кызыңыздын өмүрү узун болсун, бешик боңуз бек болсун демекчибиз. Үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз, талантыңызды баалайбыз дейт. Акыркы сандары 188 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүүгө кезек берели. Ассаламу алейкум, айтыңыздар маалек болсун. Төлөгөндөн сураныч, мүмкүн болсо апа жөнүндө ыр арнап коесузбу? Азыркы учурда апам менен биргеликте көрүп жаттык дейт. Акыркы сандары 785 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир музыка биздин көрөрманыбыздан келип түшкөн билдирүү бар. Кутмануу кеч жигиттер, айтыңар маалек болсун. Жаштык кезде эскертип койдуңар. Алдын ала чоң рахмат. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Ушинтип күлүп жүргүлө, силерге күлгөн гана жарашат го дейт. Акыркы сандары 307 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир билдирүү бар. Ишиңизге ийгилик каалайм. Төлөгөн мырза, үнүңүз абдан сонун. Билем десең. Эфирде отурганыңыздарда аябай бир шаң менен отурасыздар. Аябай сонун бизге жагып жатат дейт. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сизде каалоо тилегиңиз боло турган болсо, WhatsAppка жазыңыз. WhatsApp'тан бизге чалуу жасай турган болсоңуз, аудио чалууду биз тилекке каршы түз эфирден ишке ашыра албайбыз. Туура, кыргызча айтып атабыз сиздерге, сураңыз. WhatsApp'тан чалбайм, шаарыбыздын коду менен жазылып турат номерлер, ушуларга чалыңыздар. WhatsApp'тан чалсаңыз биз менен байланыша албайсыз. Дагы бир билдирүү бар. Айтыңыздар маалек болсун. Төлөгөн сизди ар дайым сыйлап келем. Төлөгөн байке, Нестан Дарижан деген ырды бир эзип коюңузчу, сураныч дейт. Кеңиз бир эзели ошон. Эзилип калды го. Мындай кылалы, ага чейинки суроолор, ар бир суроолорду, ар бир калуу тилектерди тактамай эстеп атпаймынбы? Баарыңыздарга ыраазычылык. Баягы улустун улуу күнүн да бүгүнчү. Анан ушул күндө бири-бирибизге жакшы тилектерди айтып калалы, жылмаюу берип, жылмайып карап калалы. Анткени жылмаюу да садака деп атпайбы? Садака болсо түрдүү апааттардан сактайт дейт. Анан тилектериңиздердин баары кабыл болсун дейин. Биз жаш кезде досторубузга айтып калчу элек, айткан өзүнө кайткан деп. Сиздер мага эмнени айтсаңыздар ошонун баары өзүңүздөргө түздөн түз кайтсын дагы. Апа жөнүндө деген чыгармага кайрылдым. Апа жөнүндө деген чыгарма бул дайым эле жаңыдан чыгарам, жаңыдан чыгып келе жатат дейм, бирок жалкоолугум себеп, ачык айткан жакшы, жалкоолугум себеп бир аз кечигип атат. Бирок ошол чыгарманы ырдап берейин, апаңыз менен отурсаңыз, апаңыздын келе жаткан же өтүп кеткен туулган күнү менен куттуктап. Эң негизгиси бүгүнкү айт майрамы менен куттуктап, Апа кемдин туулган күнү деген чыгарманы ырдап берейин, Жакшы болот.
Апакем өздік майрам құтты болсын, қалайбыз өміріңіз ұзын болсын. Biz алтын тақтылубыз, сіз барда бақтылубыз, сіз барда алтын апакем. Туылған күн бүгін, апакем гүлім, балдардың бақтысына бөлініп жаныбызда, жашасын біздің апамыз. Апакем аппақ біздің тілегібіз, ардайым сізді сүйет жүрегібіз. Бақытқа бөліндіңіз, жашарып төрілдіңіз, құт болсын толған күніңіз. Туылған күн бүгін, апакем гүлім, балдардың бақтысына бөлініп жаныбызда, жашасын біздің апамыз. Апакем аламға тең жүрегіңіз, кеңпейіл керемет түмін өзіңіз. Ақылман сырдашыбыз, алмашқыз қымбатыбыз, жашаңыз ұзақ жашаңыз. Туылған күн бүгін, апакем гүлім, балдардың бақтысына бөлініп жаныбызда, жашасын біздің апамыз. Бақтылы өмір сүріңіз, құт болсын толған күніңіз. Бүгінгі ек күндө кимде-ким өзүнүн өздүк майрамын белгилеп жаткан болсо, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым эле жашоодо жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Жаныңыздарда коштоп жүргөн жакшы инсандар сиздерге жалаң гана жылмаюу тартууласын деген тилекти айталы. Төлөгөн, тилекке каршы биздин убактыбыз дагы соңуна келе атат, жетип калды. Дайым ушундай сөздөр. Сонун башталганда бат бүтөт. Тарынбайсызбы? Жоқ, тарынбайым. Келіп сүйінтімем, кетіп сүйінтем да. Жалпы бизди көрүп жаткан өзүнүн жылуу пикирлерин билдирген көрөрмандарга, сиздин көрөрмандарыңызга сиздин каалоо тилек болсун. Бүгүнкү майрам урматына келиңиз. Сиздерге мен бул жалгандагы бардык жакшылыктарды каалайм. Эки дүйнө бактылуулукту каалайм. Ылайым ошо дуада айтылгандай эле, кармаган орозоңуздар кабыл болсун дагы, баштан аяк кетирген ката күнөөлөрүңүздөрдүн баардыгын жараткан кечирсин. Анан ушундай жакшы күндөрдө жүз көрүшөлү. Биз менен дайым бирге болуңуздар. Биз ушул сиздердин ушундай каалоо тилектериңиздерди угуш үчүн, сиздерден ушундай алкыш алыш үчүн ушунча эмгектенип жатабыз. Демек, сиздер дагы бизди аягына чейин колдогонго милдеттүүсүздөр. Туурабы? Милдеттүүсүздөр. Ошол милдеттемени так аткарыңыздар дагы бүгүнкү майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Жаратканым жалпыбызга арулугун ыруу болсун деп тилейм. Айтканыңыз келсин, соңку бир СМС билдирүүнү тааныштырып туруп, анан кийин эфир жыйынтыктайын. Ассалому алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен айтыңыздар маарек болсун. Төлөгөн байке, жашоодо сизден аябай мотивация алам, ишиңизге ийгилик болсун. Сизди сыйлаймын, чыгармачылык ийгилик. Байке, бир убактыңыз болсо, бир жолубуз болсо, жолуксак аябай сонун болот эле. Сизди жаныңыздан көрүп, жакшы сөздөрүмдү арнагым келет дейт. Акыркы сандары 288 менен аяктаган көрөрман. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз Төлөгөн мырзаны жанынан көргүңүз келсе, Төлөгөн мырзанын аткарып жаткан музыкалык чыгармаларыны уккуңуз келсе, анда тоюңузга чакырыңыз. Ушун менен эфир жыйынтыктайбыз. Түнүңүздөр бепил болсун, айтыңыздар маарек болсун. Үйдө болсу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант
алып келди. Макарон un азыктарына келгенде Nooruz менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Nooruz менен Акнурдун чыгарган макарон un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.